Assalamu alaikum, урматтуу Жалал Абад шаарынын тургундары жана меймандары. Адилеттүү жарандар YouTube каналдын жазуучулары, хейтерлери, колдоочулары, достору, көрөрмандары. Мына бүгүн 11 май 2023 жыл. Могул азыр Жусуп Бакиев менен Пушкин көчөсүнүн кесилишинде турамын. Мына biz biliriz 29 aprelde оңдоо иштери башталган бул көчөнүчү, Пушкин көчөсүнү. 29 апрель күнү жол тосулуп, асфальтты бузу баштаган. Кана көрөлү, 20 арадан 13 күн өттү. 13 күн өттү. Не жумуштар жасалыптыр 13 күндүн ичинде. Биз билебиз, чет элде 13 күндүн ичинде километрлеп эле көпүрөлөрдү дали коюп коюп атат, асфальтты дали жолду бузуп кайра төшөп коюп атат. Жалал Абад шаарында мына биринчиден бул жерде информационный табличка коюлуп алыптыр. Ким оңдоп атат, ким заказчик, ким оңдоп атат, канча күндө оңдолуп бүтөт, канча акча кетет. Ошондой негизи туруш керек. Жолду оңдолушунда башында ошондой информационный табличка коюш керек. Азыр көрүп атабыз, жок. Мына мен айтканда көрүп атасыңар, бул жерде ким тендерди уткан, канча сомго уткан, аттуу табличка жок. Маалымат жок. Мына Жусуп Бакиевден башталды. Уже бузуп бир слой алган окшойт. Так, мына бузуу иштери башталыптыр. Так. Бара жатабыз. Мына эки жагдан тротуарда адамдар кетип атат. Шеф, өтүп кетейли. Рахмат. Бул жерде жашагандар мында кирип чыгып атыптыр. Үчүнчү мектепке жакындаштык. Илгери бул жерде маршруттар өтчү эле, эми жол бармалда. Окуучулар маршрут менен келчү бул жакка чейин. Азыр о Бакиевага чейин жол басып чыгып атат окшойт. Так, Мельничный, Пугачева, Пушкин кесилиш жерге келип атабыз, жетип келип атабыз. Пожалуйста, канча 1 километр жерге 1 километрдей чыкпаса керек, 500 метрдей чыкса керек. Так, бул Мельничный көчөсү, бул Пугачев көчөсү. Силерге таанымал пятерочка көөнү. О жерде көрүп атам, техника иштеп атат. Ортодо. Сейчас. Мына бузуп аттыр. Биз көрүп атабыз, о техника иштеп атат. Мына көптөн бери биз силер арызданган Пушкин көчөсү жакшы эмес болгон деген көчөбүз. Мына кайрадан оңдолуп башталды. Оңдоо иштери ошол 2 миллиард шаарга бөлүнгөн 2 миллиардтын средствосунан каражаттан бузуп оңдолуп атат дейт.
Так, bir grader, bir katok, bir ekskavator, 5-6 hova canavar işlewaptyr. Bular buzup atat. Hazır ne degen jerge Hakim Ataşaşlычная деген жерге жетip келиптир бана бүгүнкү күндө. Мына Горький көчөсүгө дагы бир 200 метрдей бар. Ушул 13 күндө ушул жерге жетиптир. 13 күндө. Билбейм 13 күндө. 13 күндө адамдар космоско учуп чыгып келип атат. Макул, бул жак эт кыла бербейли. Аста секин жасалып атыптыр. Мына жасалып атыптыр. Эми сабыр кылып күтөйлү. Мына 29 апрелде башталды. Көрөбүз качан бүтөт. Бул жерде эч кандай маалымат жок. Ким иштеп атат, ким тендерди уткан, канча сомго болгон тендер утулганы. Дагы эле сроктор боюнча маалымат жок, телефондор жок. Если чо кимге кайрылышты билбейбиз. Рахмат барыңар көңүл бурганыңар үчүн.